Арыстан Алайдын карындашы болуп жүрөсүңбү? Төрөлгөндөн бешиктен кабырга чейин билим алдык. Чубак ажы дагы 3 болгон, бул 21-де төрөлгөн 3 болгон. Кылгылыкты кылжык менен болгондар. 1-inde, 10-unda, 19-unda, 28-de төрөлгөндөр. Терс сапаттары буларда агрессия бат келет, жини бат келет. Экисинде 11-inde, 20-сында жана 29-на төрөлгөндөр ушунчалык сезимтал адам, кандай десек, булар ушунчалык бир нерсени кылганда шашпай кыймылдап. 3-ünde, 12-синде, 21-inde жана 30-на төрөлгөндөр саны 3-төргө кирет. Булар дайыма мен билем деген адамдар. Сизге Алла Таала ыйман берсин. 4-ünde, 13-ünde, 22-синде жана 31-inde төрөлгөндөр бул. Чындык жок жерден революция кылып, күрөшүп адамдар менен эмне үчүн чындык жок, эмне үчүн мындай болуп калды деп. Билимиңиз азыркы учурда өзүмө жетиштүү деп ойлойсузбу? Сандар аркылуу биз эртең өлүп каласың, же эртең мындай болосуң, же мындай болуп кетесиң. Значит, сиздерде кичине логика жетишпейт окшойт. Астагфиралла, ушундай шайтандан Кудай сактасын. Салам достор, жалпыбыз үчүн эле кызыктуу болгон бул туулган күнүбүз, айыбыз менен биргеликте айтылган алдыдагы максаттар, миссиябыз кандай болушу керек, ошол боюнча буга чейин маек курганбыз, эсиңерде болсо керек. Бүгүн биз дал ошол суроо талап көп болгондуктан экинчи маек курууну туура көрдүк. Бүгүн бизде конокто, тактап айтканда, психолог, коуч, көптөгөн илимдердин ээси, айрыкча суицид илиминин профессионалдык мастери Динара Момонова эжекебиз менен биргеликте маек курабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кайрадан көргөнүзгө кубанычтабыз. Дайымкыдай эле жайдарсыз. Деги эле жай мезгилинде сизге кандай энергияны тартуулап, кандай энергия ала алдыңыз? Абдан жакшы энергияны алдым. Себеп дегенде көлгө бардым, көрдүм, 1 айдан ашык ал жерде эс алдым, окудум, аябай жакшы энергияларды топтодум. Эми Кудай буюрса, кыргыз элиме ошол энергия менен бөлүшкөнгө даярмын. Динара эже, мисалы үчүн буга чейин эле маек курабыз деп айтып атканда, ошол ысыкөл жергесине барып, сабагым башталат, окуу башталат деп жаттыңыз. Эмне боюнча сабак алдыңыз? Азыр мен ысыкөл жергесинде ошол суицид илимин тереңдетип окуп келдим. Андан сырткары ошол мировой деңгээлдеги коучингди окуп келдим. Кудай буюрса, бир 2 айдан кийин дипломум келет. Мини MBA дипломду Кудай буюрса алам. Дүйнөлүк коучту алдым десем болот. Демек, жакында дүйнөлүк коуч, тренерди тааныштырып коет экенбиз да. Кудай буюрса. Буюрса. Анан мынакей, Динара эже, биздин интервью болгондон кийин көпчүлүк эле көрөрмандар цифралар боюнча менин туулганымды айтып бериңизчи деп айын, жылын, күнүн жазгандар болду. Анан ошондуктан бүгүн сизден 1-нен 9-10га чейинки цифраларды айтып бериңизчи деп сурагым келип турат. Кимде ким дал ушул цифраларда төрөлгөн болсо, анда экранга жакыныраак келиңиздер дейли. Баштайлы анда эже. Баштадык анда. Бул дүйнө жүзүндө Кудай жараткан Алла Таала адамды жаратып атканда эле ошол определенный бир жөндөмдүүлүгүн, сапаттарын, терс сапат, оң сапат баардыгын адамга берген. Бирок адамдын ички дүйнөсүнө берген. Адам эки дүйнөдөн турат эмеспи? Ички дүйнөсү жана сырткы дүйнөсү. Бул ички дүйнөсү, бул ички психологиясы. Ошондуктан бул суицид илими дал 100% ушул адамды өзүн тааныта турган кемдин бири. Андыктан баарыңыздар ушуну изучать этип, өзүңүздөрдү таанып билип алсаңыздар, кийинки жашооңуздарга аябай жакшы инструменттерди берет. Ал эми дүйнө жүзүндө негизи эле 9 түрдүү эле адам баласы бар. Жосо биздин научный тил менен айтканда 9 түрдүү эле энергия бар. Негизи эле сандар эле 1-ден 9га чейин турат. Калгандары өзүнүн бири-бирине кошулуп, жосо бири-биринен алынып ошондой эле турат. Ошол сыяктуу дүйнө жүзүндө 9 адам бар. Ошонун эң биринчиси бул локомотивдери, эң күчтүү адамдар. 1-inde, 10-unda жана 19-unda, 28-inde төрөлгөндөр. Булар саны 1 деп коебуз. Булар кандай адамдар? Булар ошол күнү төрөлгөндө, буларда күн планетасынын таасиринде төрөлгөн адамдар. Ошон үчүн булар дайыма күндөй болуп жаркырап турган адамдар. Дайыма күлүп, беришен, өтө беришен адамдар. 10-unda, 1-inde, 10-unda, 19-unda, 28-inde төрөлгөндөр.
Булар өтө күчтүү стратегический мышлениясы же болсо ой жүгүртүүсү өтө күчтүү адамдар. Биз, например, мындай алдын ала нерсе берсек, алар стратегия, например, 1 айлык стратегияны түзөп алат, же болсо 1 жылдык стратегиялар түзөт. Жана стратегиялар түзгөн ушул эң жөндөмдүүлүк ушул саны бирдегилерде. Булар дайыма критиканы көтөрө албайт. Бул ушул саны бирдегилер критика айтсаң дайыма сразу жини келип кабыл алышпайт. Себептен булардын жаратылышы ошондой. Ошон үчүн биз критиканы кабыл алып, ошол критиканын үстүнөн иштесек, биз ийгиликке же болсо бир жакшы бир койгон максаттарыбызга эрте жетебиз деп ойлойм да. Көпчүлүк адам баласы өзүнүн плюстарын кабыл алат, например, мен кыйынмын, мен мындаймын деп, бирок өзүнүн терс сапаттарын кабыл алган адамдар аз да. Ошон үчүн биз оң сапатыбызды дагы, сол сапатыбызды дагы, терс сапаттарыбызды баардыгын бирдей кабыл алганды үйрөнсөк, ошондо биз ийгиликке койгон максаттарыбызга жетебиз дагы, өзүбүздү толук түшүнөбүз жана башка адамдарды түшүнүүгө оңой. Биздин туулган күнүбүз бул күнүбүздөгү число бул ошол саны деп айтылат да. Мисалы үчүн 1 бул 1 саны өзү менен ошол саны 1ге кирет. 10 болсо ба 10 0 эсептелбегенден 1ге кирет. 19 болсо 9га 1ди кошсок бул 10 болот дагы. Бул 1ге кирет. Ал эми 28-и 8ге 2ни кошсок 10 болот дагы. 0 эсептелбейт, 1ге кирет. Ошон үчүн 1-инде, 10-унда, 19-унда, 28-инде төлгөндөр саны 1 деп коебуз. Булар минуска түшкөндө, же болсо минус терс сапаттары буларда агрессия бат келет, жини бат келет. Ошон үчүн жини бат келгендиктен буларда көп учурда ушул числодо төлгөн адамдар өтүнөн жабыркашат, ашказандан жабыркашат, себептен агрессия өтө күчтүү. Ошол агрессиясынын баары, жининин баары ичинде калып калат дагы. Ошол биздин ички органдарыбызга таасир берет. Ошон үчүн жиниңиздерди келтирбеңиздер, кенедей эле нерсеге жиниңиздерди келтирбеңиздер, себептегенде ар бир адамдын өзүнүн жаратылыштагы берилген ар бир адамга жөндөмдүүлүк, ушундай сапаттар, терс сапаттар бар. Жашоо негизи оң сапат, терс сапаттан турат эмеспи? Ысык, суук, мисалы үчүн азыр күн болот, эртең түн дегендейчи. Бирок көп учурда адам баласы биз бардыгыбыз өзүбүздү билбегендиктен көп учурда биз ушул эмоционалдуу состояниеге кабылып, көп учурда биз аягы ооруга чалдыгабыз. Булардын эң күчтүү сапаттары өтө күчтүү локомотивдер. Басанын башында болгондуктан дайыма алдыга жүргөн, дайыма бир нерсени айтсаң шак деге чечим чыгарган адамдар ушул саны 1де киришет. Андан сырткары саны бирлер булар жанагындай өтө лидерлик качествосы күчтүү. Дайыма ушул бирдегилер башкарганды жакшы көрүшөт. Себеп дегенде булар башкарылбаган башка адамдарды укпаган көп адамдар. Себеп дегенде булардын вектор эгосы ошондой, өзүнө караган, дайыма өзүмчүл адамдар. Ошон үчүн бирдегилер дайыма бирөөнү укканга аракет кылыңыздар, бирөөнү түшүнгөнгө аракет кылыңыздар. Дайыма өзүм дебей башка бирөөгө дагы ушундай мамиле кылганды үйрөнүшүбүз керек, урматтуу угандар. Кийинки цифра 2. 2-синде, 11-инде, 20-сында жана 29-на төлгөндөр бул саны 2ге киришет. Бул туулган күндүн эле числосу. Булар ай планетасынын тайсында төлгөндүктөн булар аябай сезимтал адамдар. Ушунчалык сезимтал адам, кандай десек, булар ушунчалык бир нерсени кылганда шашпай кыймылдап, шашпай кылышат дайымачы, өтө сезимтал. Анан булар бул жашоого түшүнүүгө келген адамдар. Буларды бирөө башка айланасындагы же болсо ата-энеси, же күйөөсү, же бирөө түшүнбөй койсо, сразу стресс, депрессияга бат түшкөн ушул саны 2лер. Себеп дегенде түшүнбөйт деп эле ушул жабыркай беришет. Ошон үчүн урматтуу туугандар, кими ушул жерде угуп аткан 2-синде, 11-инде, 20-сында жана 29-да туулгандар, баардык адам бизди түшүнүүгө мүмкүн эмес. Ошон үчүн бирөөнү түшүнбөй койду деп көп учурда жабыркабаңыздар. Булар туубаса психологдор болушат. Ошон үчүн сезимтал адамдар. Булардын денесинин баары ушундай сезимтал, денесинин бутун аяна чейин ушундай сезимтал. Бул адамдарга көп учурда жанагындай дарыны
таблетка түрүндө колдонууга болбойт. Себеп дегенде денеси, организм баардыгы сезимтал болгондуктан ашказаны жабыркайт, ашказан ооруп калышы мүмкүн. Ошон үчүн 2-синде, 11-инде, 20-сында, 29-сында төрөлгөн адамдар дайыма таблетканы бир эзип, же болбосо суюктук түрүндө кабыл алыш керек. Ошондо ошол дары эффективдүү болот. Булар дайыма эканчы боло беришет. Например, конокко барса дагы барсамбы, барбасамбы деп, же болбосо бир кийим тандашта дагы аябай булар алсамбы, албасамбы деп эканчы болуп турушат да дайыма. Ушуну алсамбы, муну кийсемби депчи. Бул санасан экилер бир немеге барганда, базарга барганда дайыма 5 күн өтпөй койсоң баштары адашып калат. Мунусун алсам, же мунусун каян алсам деп ушу баштары адашып калышат да. Булар чечим чыгаруу өтө кыйын да. Мисалы үчүн тойго барарда дагы мынчасы тойго барасың десе, сразу ооба деп айта албайт. Булар ойлонушат. Ошон үчүн ошол жерде угуп аткандар санасан экилер. Бир чечимди 3 күн ойлонуңуздар. 3 күн ойлонуңуз. Мисалы үчүн бүгүн чечим чыгарды, бүгүн уктуңузбу? Бүгүн ойлонуңуз. Эртең ойлонуңуз, анан 3-чү күнү обязательно ошол нерсеге чечим чыгарыңыз. Тойго барсаңыз, барам же барбайм. Бир нерсени кийимди алам десеңиз, ошондо алышым керек экен, бул мага керек экен деп, же болбосо үйүңүздө болсо, значит мага кереги жок деп 3-чү күнү ошол чечим чыгарбасаңыз, булар бат депрессия, стресске түшкөн ушулар. Понимаете? Почему? Потому что булар чечим чыгарыш өтө кыйын. Понимаете? Ошон үчүн булар чечим чыгарууга аракет кылыш керек. 3 күндөн кийин чечим чыгарып, ошондо чечкиндүү, өзүңүзгө жоопкерчиликтүү болгонду үйрөнүш керек. Именно ошол санасан экилери жана суудан куркак чыгып кеткен ушулар да. Мисалы үчүн бир нерсени кылып коюп, жок мен кылган жокмун деп кетиши мүмкүн. Кылжык менен болгондар. Ошондой. Себеп дегенде булар жоопкерчиликти алгысы келбейт көп учурда. Мен кылган жокмун, жок мен эмес, бул мындай деп дайыма ушул бир жоопкерчиликти алгандан коркуп, башка бирөөгө неме кылышат да. Оодарып коюшат. Ошон үчүн ушул 2-синде санасан экилер жоопкерчиликтүү болгонду, любой нерсеге жоопкерчиликтүү болгонду үйрөнүшүбүз керек. Деги эле экилер эмес, баардык сандар жоопкерчиликти алган үйрөнүш керек. Биринчи өзүбүзгө болгон жоопкерчиликке, например, үйлөндүңүзбү, значит ошол жоопкерчиликти алыш керек. Балалуу болдуңузбу, ошол балага болгон 18 жашка чейин багып, өстүрүп, ага тарбия берип, билим берип, баардык жоопкерчиликти үйрөнүшүбүз керек. Эң негизги бул өзүңө болгон жоопкерчилик. Өзүңө болгон жоопкерчилик деген эмне? Өзүңдү тыкан алып жүрүп, кайсыл тиги сферада болсун өзүңдү убагында барып, дисциплинада болуп, эрте туруп, планды убагында аткарып, баардык любой нерсеге жоопкерчиликтүү болгонду үйрөнсөк, ошону биз ийгиликтүү адамдардын катарына топтойбуз. Барган сайын эле кызыктуу болуп жатат. Анан номер 3 саны. Биз эми толук 10 санын айтпай эле коелу, 5ке чейин айтып берелик дерече. Аябай кызыктуу болуп баратат. 2 цифрасы бул кылган ишин мойнуна албагандар болсо, 3 цифрасы кандай болот экен? Бул 3 цифрасы өтө күчтүү цифралардын бири. Себеп деген 3-үндө, 12-синде, 21-инде жана 30-сында төлөгөндөр санасан 3-төргө кирет. Булар дайыма мен билем деген адамдар. Азыр именно ушул мени көрүп жаткан 3-үндө, 12-синде, 21-инде же болбосо 30-сында төлгөндөр болсо, бул мен муну билем дейт. Себеби Кудай жараткан Алла Таала ушул сандагыларды, булардын планетасы Юпитер планетасы, билесиздер, Юпитер планетасы аябай чоң, ушундай огромный эски планетанын бири да. Кудай жараткан Алла Таала именно ушул санасан 3төгүлөргө төлөгөндө книга знанияны берип койгон. Ошон үчүн булар чындыгында билет баардык нерсени. Билет чындыгында. Бүт книга знания, бүт суроого жооп ушул именно санасан 3төгүн айталат. Булардын сүйлөгөндө, ушул 3 саны сүйлөгөндө ар бир адамдын кулагындагы рецепторлор ачылат. Ошон үчүн көрүңүздөр, мына биздин Раматылык Чубак ажы дагы 3 болгон, бул 21-инде төрөлгөн 3 болгон. Биздин Чыңгыз Айтматов атабыз дагы 3 болгон, бул 12-синдеги тиги 3 болгон. Ошон үчүн Чыңгыз Айтматов атабыз болсо китепке жазып бардым, китеп аркылуу окугула, китептен алгыла деп бардын айтып кетти. Ал эми кийинки медиа убагында бул Чубак ажы медиа аркылуу, интернеттер аркылуу, радиолор аркылуу ушул бардык нерсени айтып кетти. Мындай кылгыла, туура жашагыла, өзүңөрдү тааныгыла, ар бир адам өзүнүн ордун билиш керек деп бардык нерсени айтып кетти. Чындыгында булар туу баса наставниктер, туу баса тренерлер, туу баса ушундай бүт знанияны берилген Кудай жараткан Алла Таала бул адамдарга.
Ошон үчүн булар кичинекей кезинен эле ручкага жакын, китепке жакын, ушундай максатка умтулуп, например, окусам, бир нерсени алсам деп. Эң көп билесиңби Таңнур? Эң көп диплом ошо сана-сан 3-төрдө болот. 4 саны. 4-үндө, 13-үндө, 22-синде жана 31-ине төлөгөндөр бул 4 санына киришет, сана саны 4 деп коебуз. Булар бул жашоого кандай келген? Булар деген дайыма чындык үчүн күрөшкөн адамдар. Чындык жок жерден революция кылып, күрөшүп адамдар менен эмне үчүн чындык жок, эмне үчүн мындай болуп калды деп номер 1 революционерлер ушу 4 болушат. Ошон үчүн ушул жерде көрүп аткан, 4-үндө, 13-үндө, 22-синде жана 31-ине көрүп аткан адамдар болсо, чындык издебеңиздер. Ар бир адамдын чындыгы өзүндө. Ар бир адамдын чындыгы өзүнчө. Ошон үчүн бул жашоодо чындык дагы жок, акыйкат да жок. Ар бир адамдын чындыгы өзүндө. Бирөө чын, бирөө сиз үчүн чын болсо, башка үчүн такыр башкача болушу мүмкүн. Булардын немеси, булар тубасы ораторлор. Оратор, мотиваторлор. 4-үндөгүлөр бул жашоого бир жаңы нерсени киргизгени келишкен. Ийгилик, например, үй бүлөдө төрөлүп калса, значит, ошол жака бир жакшы бир нерсе киргизгени келди. Жоксо ошол знание аркылуу адамдарды өзгөрткөнү келишкен булар. Знание аркылуучу. Анан булар дайыма нестандартный мышление деп коет. Буларда дайыма нестандартный ой жүгүртүүлөр болот. Башында ушунчалык 97% энергия бар болгондуктан көп учурда ушу сана-саны 4 башын сезишпейт. Ой, башын сезбейт, денесин сезбейт. Башын сезет, башын ооруганын сезет, бирок денесин көп учурда сезбейт. Себеп дегенде денесинде 3% энергия бар. Бутун басып кетсе да сезбеши мүмкүн. Башка жери ооруса дагы сезбеши мүмкүн, башын билет. Ошон үчүн именно ошол сана-саны 4 йога менен башыңыздар, йога менен көрүп басыңыздар, гимнастика кылыңыздар, жанакы туура образ жизньде жашаш керек. Себеп дегенде башта 97% энергия болгондуктан, денеде жок болгондуктан, ошол 97% энергияны циркуляция кылыш керек. Демекчи, биз ошентип ары бери сүйлөш керек. Булардын башы өтө жакшы иштейт, өтө күчтүү иштейт. Булар өйдө туруп баардык нерсени көрүп турушат. Көрүп турушат да, дайыма чындыкты айтып, чындык үчүн күрөшүп ушинтип турган адамдар. Бирок минусунда булар дайыма канаттанбаган адамдар. Недовольный адамдар. Жана кыргызда айтып коет го, жумурткадан кыргыз деген адамдар ушу 4. Дайыма кыргыз деп эмне үчүн мындай, эмне үчүн бияка болуп калды, ушу столго отуруп калса дагы эмне үчүн бул катуу болуп калды, эмне үчүн бул жерде деми жок деп ушинтип дайыма ушундай недовольство боло берет да. Ошон үчүн ушул именно 4-төгүлөр ыраазычылыкты үйрөнүңүздөр. Дем алып атканыңа ыраазы болуңуздар, бирөө менен жашасаңыздар, ошого ыраазы болуңуздар, балаңызга ыраазы болуңуздар. Себеп дегенде 4 дайыма нааразы болуп атып башка мамлекетке кетип калышат. Кыргызстанга рахмат деп жосо башка жака кетип калат. Жосо номер 1 жанагы үй бүлө бузуучуларга киришет. Себеп дегенде тиги жакпайт, бул жакпайт, ошентип анан ажырашып кетишет көбүнчөсү. Менин практикамда көп адам кезигишти. Себеп дегенде тиги жинси жакпай, мунусу жакпай, ажырашып кеттим, жосо ажырашам дегендер өтө көп келишет 4. Ошондой, ошон үчүн нааразычыл болбой, ыраазычылыкты үйрөнүңүздөр. Акыркы цифра бул 5 саны, 5 санын кандай чечмелеп бере аласыз? 5-тегилер кандай болду экен? 5-inde, 14-inde, 23-inde төрөлгөндөр булар сана-саны 5-терге киришет. Булар өтө күчтүү, коммуникациясы өтө күчтүү адамдар. Ошо именно 5-терге мен кирем, 5-индеги. Булар коммуникация өтө күчтүү болгондуктан ар бир адам менен тил табыша алат. Булар плюста жүргөндө, булар өтө күчтүү коммуникаторлор, жана өтө бизнес адамдары, ар бир адам менен тил табышып, анан буларда жолдуулук өтө көп. Булар мен мисал кылып кетсем, бизде ошол Кыргызстанда атактуу жосо өтө мыкты мен сыйлаган ишкер бул Аскар Салымбеков агабыз болот. Ошол 5-индеги адам, көрүсүңөрбү, ар бир адамда Кудай жараткан Алла таам жөндөмдүк берген ичинечи. Ошол жөндөмдүүлүктү таап алса, элге бат жетет. Именно ошо Аскар Салымбек агабыз өзүнүн жөндөмдүүлүгүн таап алган мына Дордойдочу, соода саттыкты. Соода саттыкты мына караңыздарчы, канчалык деңгээлде Кыргызстанда өнүктүрдү. Дордойдо канча деген адамдар, миң деген адамдар иштейт, миң деген адамдарга ушунчалык жумуш ордун камсыз кылып ошентип аткан. Бул 5тер бул жашоого көп өткөнү келишкен.
көрдүңүздөрбү? Көбөйткөн келиңиздерди түшүнсөңүздөр керек. Мына Сонлык агабыз Дордой Плаза, Дордой Моторс, тиги Дордой кафеси, жосо бул чоң Дордой, алдыдагы башка мамлекеттердин алдыда турган чоң рыноктарынан турат. Бул дагы ошол Аскар Байкебиз өзүнүн жөндөмдүүлүгүн таап алган. Андан сырткары экинчи немебиз бул неме Шоронун основатели, негиздөөчүсү бул Табылды Эгембердиев агабыз. Ал дагы бешине кирет. Ошон үчүн ошол элементарный ошол жанагы биздин жарманы эле максымды ошо бренд кылып же болсо канча деген масштаб кылып көбөйткөн ошол Эгемберди агабызга рахмат. Ал да 5 болгон. Ошон үчүн мына караңыздарчы, аябай көбөйтүп канча деген мамлекетке сатылып атат. Бул дагы биз ошол агабыздын жөндөмдүүлүгүн тапкандыгы. Булар өтө күчтүү сатармандар. Любой нерсени сата алат. Себеп дегени булардын энергиясы ошондой. Ал эми булар минуска түшкөндө дайыма таарынчак. Мен дагы жашоомо көп нерсеге көп учурда таарына бергем. Ата-энем мындай, анан жолдошум мындай, тиги жакпайт, бул жакпайт деп эле таарына берчүмүн. Көрсө кийин түшүндүм мен жашоону. Чындыгында ушул психологияны окуп түшүндүм. Мен эч кимге таарынбашым керек экен. Бул жашоо мен эч кимге таарынып, эч кимге кандайдыр деңгээлде претензия койгонго акым да жок экен. Ошон үчүн урматтуу туугандар, 5-14-23 төрөлгөндөр болсо, эч кимге таарынбаңыздар. Себеп дегени таарынганда пайда жок. Себеп дегени таарына берсеңиздер, ошол силердин ички жан дүйнөңүздө кала берет дагы, рано или поздно сиз ооруйсуздар. Орусда жүрөк чакра деп коет, адамдын чакрасы бар эмеспи? Ошол жүрөк чакрасы жабылып калат дагы, өзүңүзгө баягы жолдуулук жабылып калат бештердин. Таарына берсе. Эми бул сөздү мен өзүм баягы жан дүйнөмөн өткөргөндүктөн мен таарынма деп айтып коюш оңой, бирок все равно ошол нерсе боло берет ички дүйнөдөчү. Таарынып кое албайсың. Бирок эми мына бирөөгө таарынсаң, например, Таңнурусага таарынсаң, мен сразу ойлонушум керек. Эмне себептен таарынып атам? Эмне себептен? Ошол себептен таанысаңыз эле ичиңиздеги таарыныч кетип калат. Негизи эле угуп отурсаң аябай кызыктуу маалымат экен. Анан эгерде сиздер дагы 6, 7, 8, 9 сандарында болуп, бирок бул интервьюдан көрбөй калсаңыз, анда Динара эжекебиздин өзүнүн жеке баракчасына катталып, ал жактан окуп көрсөңүздөр болот. Ал жакта өтө суроолор да абдан көп. Мүмкүн сиздин да жолуңуз болуп, ал нерсеге жооп ала аласыз. Анан Динара эже, азыр сиз көптөгөн нерсени айттыңыз. Мисалы үчүн Аскар Салымбековду мисал кылдыңыз, Чубак ажы, Чыңгыз Айтматовду. Деги эле ушул нерсенин бардык, ушул маалыматтардын бардыгын алыш үчүн сизге канча жылдык эмгек, канча жылдык билим жетишти? Билимиңиз азыркы учурда өзүмө жетиштүү деп ойлойсузбу же дагы да билим алышыңыз керекпи? Мен дагы эле билим алгым келет, дагы эле билим алам деген ниетим бар. Себеп деген адам баласы токтолуп калбаш керек да. Мисалы үчүн ушул сүт сайы алдым, болду дебеш керек да. Башка жагынан дагы күн сайын биз өсүп атабыз, жашап атабыз, значит күн сайын билим алыш керек. Кудай буйрса алдыда дагы көптөгөн адамдардан билим алам деген максаттарым бар, пландарым бар. Сырт жакка, башка мамлекеттерге барып ушул философия боюнча, психология боюнча изилдеп барып окуп келгим келет. Буюрса пландарым бар. Жаш бүгүнкү күндө да ушул өлкөбүздө социал илими бир аз канатын жайып баштагандай, анткени бир-эки жерден учурап калдым да. Анан азыркы тапта кызыгып, сиздерге келип маалымат алгандардын саны кандай? Көбөйүп баштадыбы мурункуга караганда? Чындыгын айтсам аябай көп. Күндө мага бир келгенде 200дөн ашык, 300дө кээде андан азыраак ушундай келет. Бул эми жалпы айтканда TikTok, Instagram баракчамда жеке катталуулар, чалуулар болгондочу ушундай келет. Азыр акыркы убакта бир 3 ай, 4 айдан бери өзүм жетишпей мен жардамчы алдым. Себеп дегенде ар бир адамга убагында жооп бергенге аракет кылам, бирок если убагында жооп бере албасам, бир определенный убакта жооп берем. Азыр өтө көп, өзүн таппаган адамдар өтө көп, урушкандар өтө көп, бири-бири менен тил табыша албаган өтө көп. Даже элементарный үй бүлөдө бир 5 тиги мүчө жашаса бири-бири менен талашып, тартышып, же болбосо кайнеси өтө көп да. Бул азыр талап өтө чоң да, ушул именно психология жаатында. Себеп деген ар бир адамда бул жан дүйнө бар болгондуктан ар бир адам бул нерсени окуш керек, билиш керек. Азыр Кыргызстанда 400гө жакын адам окуп бүттү бул сүт сай илимин. Азыр баягы кучагын жайып келатат. Мен ойлойм, бир убакты сааты болуп ар бир адам ушул нерсени окуп алса, биздин коомдо бири-бирин түшүнүп, самый главный өзүн түшүнүп, бир бактылуу жашаганга бир кандайдыр тиги себепкер болот деп ойлойм.
Негизи ошо ар бир билимге барып, ар бир илимден барып сабак алайын десең эле бир аз баасы кымбатырактай же болбосо карапайым элдин чөнтөгүнө туура келбей калат да. Сизден дал ушул курсуңузга барып катышуу, өзүн таба албай жүргөн айымдарга жардамдашууңуздун баасы канча? Канча күн сизге барыш керек? Сиз менен канча күн жүрүш керек? Эми мындай да, ар кимдин талабына жараша. Кээ бир адамдыкы мындай кичинекей эле вопростор болот, жеке-жеке отуруп эле чечип койгон. Кээ бир вопростор болот, мисалы үчүн депрессия деген бар да, депрессия, стресс деген да бар. Бул деген бир эле күндүк эмес да, канча жылдык, канча деген может кичинекей кезден келет травмалар ар кандай нерсе болот да, ар бир адамдыкы ар кандай нерсе керек. Бирөөнө бир күндүк келет, бирөөнө ар кимдин талабына жараша. Кээ бирөө мисалы үчүн өзүнүн санасын билбей эле, өзүнүн миссиясын да билгиси келбейт, просто жанындагы адамды эмне үчүн ушундай деп ошол нерсенин решениясын айтып койсоң кетип калат. Ага башкасынын кереги жок да. Ошон үчүн адамдын ар бир адамдын өзүнүн кардардын өзүнө жараша да. Анан бул жерде менен өзүм ушул Кыргызстандагы рынокко карата мен аябай көп деле эмес, марафондор болот. Марафонго 3 күндүк марафон 500 сом. 3 күндө өтө жакшы маалыматтар ала алышат. Бир күндүктө ошо сана саны боюнча, жөндөмдүүлүк боюнча, экинчи күнү болсо миссия бул, негизи адамдык миссия кандай, негизи ар бир адамдын миссиясы эмне, аялдын миссиясы кандай, эркектин миссиясы кандай, ошол боюнча. Ал эми үчүнчү күн болсо жалпы психология боюнча. Неги аялдын психологиясы кандай, эркектин психологиясы кандай, жалпы негизи психология деген эмне боюнча маалымат ала алышат. Мен ойлойм бул 500 сом доступно эле депчи. Себеби дегенде азыр бир тамактанууга кирсең 500 сом эмес, андан көп деле акча талап кылат. Азыр менде мындай суроо пайда болду да, сиз айтып атпайсызбы, депрессияга кабылгандар, ушундай өзүн таба албай жүргөндөр мага кайрылат депчи. Өзүңүз депрессияга кабылган учурда кимге кайрыласыз? Же сиз такыр депрессияга кабылбайсызбы? Ар бир адам болгондон кийин депрессия, стресс, баардык эмоциялар келет, ал сүйүү, баардык нерсе адам болгондон кийин ал нерсе болот. Просто ал нерсени башкара билиш керек. Мен мисалы үчүн депрессияга түшпөйм, стресске түшпөйм, же болбосо бир ачууланбайм дегенден алысмын. Бирок мен ошол моментте мисалы үчүн мен ачууландымбы, ошол моментте мен кандай кылышым керек, ошол ачууланганда кантип чыгыш керек, же болбосо ошол моментте кантип управление кылганды билем да, кантип багытымды өзгөртөөрүмдү билем. Ал эми бул дагы оңойго турган жок, себеп дегенде мен ушул мына психология илимин 3 жылдан ашык изучать этип келгендиктен мына эми гана өзүмдү контроль алганга үйрөндүм. Мурдакы адамдар көрчү, аябай шашма, ушунчалык бир жерге тура албай ушинтип неметерчи элем. Азыр кичинеден болсо дагы өзүмдүн үстүнөн иштеп, дагы эле иштеп келатам, дагы эле иштейм дегендей да. Эми бул психология деген өтө бул терең илим да, терең илим. Ар бир адам жана айтып кетпедимби, 3 эле күндө эч качан өзгөрүп кетпейт. Бул менин 2 айлык курсум бар, 2 айлыкта жана өтө күчтүү депрессияга баткандар, стресске батып, өзүн такыр таба албай, же болбосо жашоодо ар кандай нерсе болот окуя. Ошого жараша 1,5 айлык курска келсе болот. Такыр шашмаларга 1 күндүк консультациям бар. 1 күндүк консультацияга деле келсеңиздер болот. Жаша. Мынакей, буга чейинки маекте аябай кызыктуу маек болгон. Ал жактан сөз түрдө комментарий бөлүмүнө келген суроолорго сөз түрдө биз сизден жооп алышыбыз керек. Алардын арасында кызыктуу суроолор дагы бар. Сизге ишенип, ийгилик каалагандар дагы бар, анан дагы суроолор дагы бар экен. Аларды дагы жөн койбостон, капа кылып албаш үчүн жоопторду берели. Сөзсүз биринчисин баштайлы. Жазгүл Адыловна дейт: Кудай сактасын, Кудай билет эмне болорун. Эл сандар, число, ай эч нерсени чечпейт, эч нерсени да айта албайт дейт. Эми кандай десем, Жазгүл деген айым экен. Жазгүл, конечно, баардык нерсени Кудай жараткан Алла Таала билет. Конечно, бул сандар аркылуу биз эртең өлүп каласың, же эртең мындай болосуң, же мындай болуп кетесиң деп айткандан алыспыз, антип айта да албайбыз. Биз адамдын жараткан, мисалы үчүн, төрөлгөн адамды, же мени, же таң нуруна бага келген адамдарды, жазгүл именно сизди. Ар бириңиздер төрөлгөндө шариатта деле айтылган. Төрөлгөндөн бешиктен кабырга чейин билим ал деген. Ошол билим өзүңдү таануу билими. Ар бир адам өзүн тааныш керек, кантип издениш керек, билим алыш керек, илим алыш керек. Бул именно өзүңдү таануу илимдери. Ар бир адамга өзүнчө инструмент берет, ар бир адамга өзүнчө багыт берет. Кандай адам экениңизди өзүңүздү таанытат. Почему? Потому что сиз жашап жатасыз. Жашаган сайын сиз эмоция калтырасыз, ачууланасыз, бирөөгө түшүнбөйсүз, эчке чыгып бирөө нерсе кылып келет, ачууланасыз. Ошонун баардыгы депрессия түшөсүз, стресске түшөсүз. Ошонун баардыгы
Сиз акыры ооруйсуз, жосо эрте картаябсыз, жосо кандайдыр бир ушундай денеңизде бир неме жүрөт. Ошонун баардыгын биз ошол именно ачууланып сиз оорубай калыш үчүн сиздерге багыттарды беребиз. Эмоция менен иштегенди, өзүңүздү таанытып, эмне үчүн сиз мисалы үчүн таарынып атасыз, эмне үчүн таарынып атасыз? Бардык адамга таарынбашыбыз керек. Адам менен адамбыз. Ачууланбаш керек. Жөндөн жөн адам бизге жолукпайт деп биз ошол нерсени айтабыз. Анан эми биз ишенбегендерге эч нерсе деп айткандан эме алысыбыз, просто изденгиле, окугула, илим алыңыздар. Ошол илим менен биз ийгиликке жетебиз. Кийинки комментарийди окойлу. Айгерим Базарбай кызы, Сюца илими аябай жактымага, өзүңдү тааныйсың, балдарыңдын келечегин билесиң, туура кесип тандайт дейт. Азаматсыз бул өтө главный нерсе, адам өзүн таанып, жакшы кесипти тандап, өзүнүн жөнөкүлүгүн билип, миссияңды билип, ошонун үстүнөн иштейсиң. Азаматсыз элдик. Искендер деген мырза жазыптыр. Тагдырды бир гана Аллахым билет, күнөөгө батпаңыз, ислам боюнча да илим алыңыз, сизге Алла Таалам ыйман берсин дейт. Макул, алаңга аракет кылабыз. Кудай бурса, мен да ошол алдыдагы максатым ошол пайгамбардын басып өткөн баянын же өмүр баянын окуйн деп жүрөм. Сизге рахмат, кайрадан мага эстеткениңизге. Гүлниса Самудинова дейт. Сонун сөздөрдү айтыптыр. Туура илим алып, окуган адамдын түшүнүгү да кеңири болот. Арстан алайдай болуп дөөрүгөн жок. Жакшы мотивация адамды да түз жолго, түз багытка бура алат. Особенно адамдын жан дүйнөсү жабыркап турган кезде дейт. Ооба, ар бир адам жашап жатса, значит ар бир адамда жан дүйнө бар. Ошон үчүн жан дүйнөңүз жабыркабаш үчүн именно суицайды изучать этиңиз. Жан дүйнөңүз жабыркап, депрессия болуп, ийгиликке жете албай атасызбы? Психологияңызды изучать этиңиз. Себеп дегенде баардык нерсе бизден гана зависит этет. Бирок биз көп учурда башка адамды күнөөлөйбүз. Биз гана күнөөлөйбүз бул жашоодо. Келиндер эми менин цифрам 1 деп уктайт экен да, койчу ай сен эле калдың эле ушундайлар чыгарбагылачы, биздин өзүбүздүн нарк насил салт-санабыз бар, кайдагы сюцай мюцай дебей дейт. Баягы биз келиндер менен да кайнене темасын сүйлөшпөдүк беле жеке, ошону айтып атат. Абдан жакшы, эми мындай да, кайнене тиги келин проблемасы өтө чоң, бирок кайненеңиз бир болсо, бир экен, апама ушундай мамиле жасайын деп десеңиз жаманбы. Же болсо 5 болсо, бел муну таанытпайын десеңиз жаманбы. Эми мындай да, айта берсе сөз көп болот, бирок илим алыңыздар, илим алсаңыздар, билим алсаңыздар, өзүңүздөрдү таанысаңыздар, жашоого болгон жана көз карашыңар же болсо немеңер өтө кенен болот. Ошон үчүн илим алыш керек. Бул шариатта дагы жана асыбызда айтып кеткендей, шариатта да айтып калган, Када салдыбызда деле бар, кыргызда деле бар. Кыргыздар бул илимдерди окуй эле айтып коюшкан, например, элине күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат деп коет. Ошон үчүн билим алыңыздар. Мен 19 мын өзүмчүл билбей турсам да бирөө мага акыл үйрөтүп, башкарышын каалабаймын, аябай кыйын боло беремин, мунун плюс минусу дагы болот дейт. Демек, бул сюца илимине ишенгендер экен, Боня деген кыз экен. Кийинкиси Анаркул Алишерова дейт. Менин кызым 28 май төрөлгөн, балам 28 февраль, а мен 28 октябрь, күйөөм 19 октябрь. Ошондо биз баарыбыз баш ийбегендерге кирет экенбиз да дейт. Эми баарыңар баш ийбейсиңер дегенден алысмын, себеп дегенде ата-энеге бала кантип баш ийбейт? Ата-энеге бала коркуунан деле баш ийет. Бирок сиз ошол жерде аты ким? Аты Анаркул экен. Анаркул эжеке. Ооба. Анаркул эжекесизби, ушул кимиңиз болсо дагы, просто үй бүлөдө баардык бир болсо, сиз өзүңүз бирсиз да, бирок балаңыз хан сыяктуу, хан сыяктуу өзүнүкүн бербеген өтө күчтүү адам. Бирок сиз ошону күчтүү адам кылып чоңойтосузбу, же болсо вообще ишеничи жок кылып чоңойтосузбу, сизден гана зависит этет. Ошон үчүн бул цифрада адам өзүн билип, ошон кандай болсо ошондой кабыл алыш керек. Балаңыз бирби, өзүнүкүн бербейт. Значит, өтө жакшы, өзүнүкүн бербеген балдар жакшы болот. Кийин келечекке ишеними чоң болот. Любой нерсени ала алат, любой нерсени кыла алат деген сөз. А биз кичинекей кезинде баланы талкалап сындырып коебуз да, кийин келечекте решение кабыл ала албайт, чечим чыгарыш өтө кыйын болот. Калмирахан Сүйркулова дейт. Ошондо Арслан Байкең экөөңөр бириң 19, бириң 28 төрөлгөнсүңөрбү дейт. Буга чейинки дал ушул маекте Арслан алай сөз болуп кеткен, эжек ошол боюнча мүмкүн өзүңүз толук айтып коесуз.
Ооба, бул сол медиага келгенден баштап менин туугандарымдан бери каяктан Арыстан Алайдын карындашы болуп жүрөсүң дейт. Тааныштардын баардыгы каяктан Арыстан Алайдын тууганы болдуң деп элдин баардыгы тааныган баардыгы айтып чыгышты. Эми мен алардан актангым келбейт, эми чындыгында ал байкени тааныбайм, Арстанбеке, бааты Арыстан Алай. Арыстан Алай байкени тааныбайм чындыгында. Бирок биз цифра аркылуу айтканда элдин баары ушинтип кабыл алышты. Кабыл алсаң абдан жакшы, анын да өзүнүн чындыгы бар, анын да Кудай жараткан Алла Таала бир кандайдыр бир жараткан. Мен ал адамды сыйлайм, урматтайм, аман болсун, ишине ийгилик ал адамды. Фарида Батаева дейт. 15 ноябрь 1956 жылы туугандар барбы, жашооңор кандай дейт? 15-нде төрөлгөндөр булар өтө күчтүү адамдар болот, бирок эмоциясын башкарыш керек. Өтө эмоционалдуу. Бирок Кудайдын эң сүйүктүү адамдары ушул 15-и, 6-сы 24-үндө төрөлгөндөр. Ошон үчүн өзүнүн эмоциясын сакташ керек да, мисалы үчүн алтылар кандай? Сразу ыйлап, сразу эмоциясын көрсөтөт. Аягынан өздөрү урушат. Ошон үчүн эмоцияңызды сактаңызды үйрөнүңүз. Эси жакшы маалыматтар керек болсо, менин даныйыма келиңиздер, жардам берем сабактарыма, менин курстарыма, наставник курсум бар, ошого катышсаңыздар болот, кеңири маалыматтарды аласыздар. 10-числону жазбаптырго билимсиздиги көрүнүп турат дейт. Дал ушул жана 9га чейин айтылып, анан 10 калып калып атат дегендерге айтып коесузбу? 10 калып калып атат дегендер, значит, сиздерде кичине логика жетишпейт окшойт. Тамаша. Эми караңыздар. Бирден баштап негизи 9 эле сан бар да. Ооба. Бирден баштап 9 эле сан бар. 10дон баштап кайра 1, кайра 0 кошулуп кетип атпайбы? Негизи дүйнө жүзүндө 9 эле сан бар, 9 эле түрдүү адам бар, 9 эле жана сан бар. Ошон үчүн Кыргызстандагы жана 9 коргоо, 9 токоч, 9дап берген, жөндөн жөн эмес да. 10-чусуну сизге дагы айтып кетейин, 1-инде, 10-унда, 11-инде төрөлгөндөр деп башында айтылды. Именно бирлери жөндөчү. Именно бирлери саны бир изучать этиңиз. Саны бирди окуңуз. Такыр түшүнүксүз болсо, мага жеке жазсаңыз, сизге именно майдалап, чайнап беребиз. Кийинкини окуйлу. Кийинкиде кызыктуу жазыптыр аябай. Өзү 1ден 9га чейин эле сандын характеристикасын айтышат Сиутсайда. Миллиарддаган адамдардын 9 түргө бөлүп коюшат. Болбогон эле бекерчилердин жомогу. Азыр эмне көп, психолог көп. Андан көрө адабий китептерди, тарыхтыкы окула, классикалык музыка окула, жүрөгүңөр тазарт, билимиңер өсүп, сабырдуу боло баштайсыңар деп бул жактан бири жеке жазган экен. Абдан жакшы, өзү суроо бериптир да кайра жооп бериптир. Конечно, илим алгыла, салты да унутпагыла, кайсыл илим болбосо алганга үйрөнүш керек. Бирок мындай да, 1ден 9га чейин адамды бөлүп депчи, бирок ушул жерде мисалы үчүн 9 түрдүү адам болсо, ошол дүйнө жүзүндөгү адамдын баардыгы ар бири ар башка. Бирөөнүн аты башка, бирөөнүн ой жүгүртүүсү башка, бирөөнүн быйылкы жылы башка, ар бир адам ар башка. Бардыгы өлүшүп 9 эле түрдүү адамдар бар экен, ушундай экен депчи. Андай эмес. Себеп дегенде мисалы үчүн сиз мисалы үчүн 7 болсоңуз, таң нуру 7, бирок 7ден канча деген адамдар бар. Бирок ар кимиси ар башка. Акыркы комментарийди окуйлу. Рыскүл Бодыева дейт. Анда число менен баарын билсе, адам баласы кайсы числодо өлүшүн деле билет го тоо. Астагфираллах, ушундай шайтандан Кудай сактасын дейт. Ооба, баарынан Кудай сактасын чындыгында. Бирок, конечно, өлгөнүбүздү Кудай жараткан Алла Таала билет. Өлүм, конечно, акыйкат ар бирибизге келет, бирок өлгөнгө чейин күнүмдүк жашообуз бар да. Өлөбүз өлгөндү күтүп жатсаң, анда жашоо кайсынысы? Бирок адам күн сайын илим алып, өзүңдү таанып, адам деген неме менен жашайт да, үмүт менен жашайт. Үмүт, ишеним менен жашайт. Бирок ошого ишеним, үмүт менен жашаш үчүн биринчи адам өзүн тааныш керек да. Мен эмне, мен киммин вообще? Бул жашоого эмнеге келгем? Менин ордум эмне? Менин бул жашоодогу миссиям эмне жумуштарды аткарышым керек депчи. Бирок биз тескеринче жашайбыз да. Азыр каалаган нерсени ичебиз. Даже маңдайына жазылып турса дагы ичебиз. Пайдасыз нерселерди көрүп отурабыз, тик-токтоо башка жактабы, жөн эле прямой эфирди көрүп отурабыз, убактыбыз өтүп атат. Бирок Кудай жараткан Алла Таала убакытты ченемдеп берген, ал ченемди Кудай гана билет. Биз просто адамдын жөндөмдүүлүгүн, туубаса, жаратылышын окутабыз. Сознание, подсознание деп коет го, ошол нерсени гана үйрөтөбүз. Адам эмнеге төрөлгөн, адамдын багыты эмне, адам деген кандай, адам эмне кылыш керек, эмне үчүн адам ооруга чалдыгырат, эмне үчүн мисалы үчүн сизде акча жок болуп атса, эмне ошол акчаңыз жоктугу эмне себептен болуп атат? Же болбосо үй-бүлөдө тил табыша албай атсаңыз, эмне себептен ошол тил табыша албай атасыңар? Ошол силердин багытыңарды өзгөртө турган бул илим.
ар бир адам окуш керек. Сөз түрдө мынакей жогорудагы маекте баардыгында айта кеттиңиз, адамды илимге үмүттөдүңүз. Динара эже бүгүнкү маек дагы аябай пайдалуу маек болду деген ишеничтебиз. Жалпы көрөрмандарга жакшы бир каалоо тилектен жаңыдан окууну бүтүп, дагы ушул жогорку окуу жайга тапшырган студенттерге мотивация катары, психолог катары жакшы бир кеңешиңизди айтып, дагы ушул маекти жыйынтыктайлы. Дагы да болсо Сот каналынан буйруса, сиздер дагы да болсо көп суроолор жазсаңыздар, биз дагы ушундай кылып жоопторду сөз түрдө алып беребиз. Чоң рахмат ушул Соло ТВ, Таң нуру бардык ушул жамаатына ыраазычылык билдирем. Барыңыздарга чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Андан сырткары өтө жакшы нерсени айтып кетти. Ушул мына жакында Кудай буйруса сентябрь, мектептен багыт өзгөрүп жашоого болгон бир кадамын таштаган бул студенттер. Бул мен сиздерге эмне деп айтып кетип элем? Эң биринчи предназначениеңарды белгиле, сфераңарды белгиле, өзүңөр жөндөмдүүлүгүңөрдү белгиле. Көпчүлүк ата-эне мындай да өзү мугалим болбогосо мугалимге тапшыртат, же болбосо өзү экономист болбогосо экономистке тапшыртат, өзү бир кесиптин ээси боло албай калса кичинекейде ошол болот. Эч качан балдарыңыздарды заставить этпеңиздер, өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн жөндөмдүүлүгү менен тапшырсаңыздар болот. Именно ошол студенттерге айтат элем, өзүңөрдүн жолуңуздарды табыңыздар, предназначениеңиздерди табыңыздар. Азыр бул илим деген өтө жакшы да, мына любой интернетке кирсеңер өтө жооп өтө көп, же болбосо менин сабактарыма келсеңиздер, менин сабагым бар, предназначение деген сабагым бар. Ошол жерде кайсыл сферага иштешиңиз керек, сиздин жөндөмдүүлүгүңүз кайсыл жерде, кандай багыт алып кетишиңиз керек, ошол боюнча сабактарга келиңиздер, илим алыңыздар. Убакыт деген убакыт да мына, ошол убакытты биз туура пайдаланганды үйрөнүшүбүз керек. 24 саатты мага да берген, Таңнурга да берген, сиздерге да берген. Бирок эң мааниси ошону ким кандай маанилүү колдонот деген сөз. Барыңыздарга ийгилик, мен сиздерди жакшы көрөм, ар дайым аман болуңуздар. Жакшы каалооңуздарга дагы рахмат. Тескери каалоо тилеңиздерге да рахмат, себептен бул дагы байланыш. Барыңыздарга только мен ийгилик жана жакшылык каалайм.